Ар балдар, биз бүгүн силер менен комплексик бирикмелердин изомериясы деген сабак өтөбүз. Сабагыбыздын максаты комплексик бирикмелердин изомерлеринин молекулаларынын моделдерин түзүү менен комплексик бирикмелердин көптүрдүүлүгүн түшүндүрөсүңөр. Керектелүүчү куралдар: уюлдуу телефон, компьютер, 11-класстын жалпы химия окуу китеби, интернет булактары. Алтын эрежелер: китеп, дептер, ручкаларды камдап алабыз. Мугалимдин айткан, көрсөткөн сабактарын кунт коюп угабыз. Башка тармакка чыкпайбыз. Сабак учурунда убакытты туура пайдаланып, керектүү суроолорду беребиз. Аткарган тапшырмаларды личкага жөнөтөбүз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштадык. Изомерия деп молекулалары бирдей сандык, сапаттык курамга ээ болуп, түзүлүшү жана касиеттери боюнча айырмаланган заттарды айтабыз. Эксперименттен алынган маалыматтар комплексик бирикмелердин изомерлери бар экендигин далилдеди. Бул бирикмелерде изомериянын бир канча түрлөрү бар. Алардын негизгилерине токтололу. Биринчи — геометриялык изомерия, экинчи — гидраттык изомерия, үчүнчү — мейкиндик изомерия, төртүнчү — цис жана транс изомериясы. Геометриялык изомерия координациялык бирикмелердин курамында лигандалар борбордук атомдун тегерегинде симметриялуу жайланышса, аны координациялык сандары жуп 2, 4, 6 сандар түрүндө болот. Аларга төмөндөгүдөй геометриялык конфигурациялар туура келет. Координациялык саны 6 болгон комплекстүү бирикмеде октаэдр типинде эки изомердик комплекстер түрүндө жашайт. Курамдарын шарттуу түрдө туюнсак, түзүлүштөрү төмөндөгүдөй болот. Геометриялык изомерия. Силер сүрөттө көрүп турган изомерия балдар, бул геометриялык изомериянын октаэдр фигурасын пайда кылган учуру. Бул жерде изомериянын, ошол геометриялык изомериянын цис жана трансформаларын көрүп турасыңар. Цис изомерде бул жерде жана L тамгасы менен лигандалар белгиленген, булар бир тараптуу жайланышып атат. Ал эми транста лиганда бири-бирине кандай жайгашып атат? Карама каршы. Комплекс бирикмелерде тетраэдр фигурасын координациялык саны 4-тү көрсөткөн учурда пайда кылат. Мында дагы лигандалар карама каршы же бир тараптуу болуп, цис жана транс изомерлерин пайда кылат. Комплекстердин геометриялык түзүлүшү аталыштарына да таасир этет. Эгерде изомер цис болсо, анда сөзсүз түрдө комплексик бирикменин фигуранын асты тарабына биз цис деп жазып алабыз. Ал эми эгер трансформасы болсо, силер экраныңарда көрүнүп тургандай, транс деп белгилеп жазып алабыз. Заттардын аталышынын алдына изомерлердин типтери жазылат. Гидраттык изомерия. Гидраттык изомерияны түшүндүрүш үчүн биз хромдун 3 валенттүү хлоридинин кристаллогидратынын түзүлүшүнүн негизинде карап көрсөк болот. Мында хромдун 3 валенттүү хлоридинин кристаллогидраты түзүлүшү боюнча 3 түрдүү изомерлерди пайда кылат. Бул изомерлер суунун молекуласынын жайланышы боюнча айырмаланат. Демек, хромдун 3 валенттүү хлоридинин кристаллогидраты пайда кылган комплекстик бирикме бул аква комплекстер классына кирип кетет деп кайталап да койсок болот. Бул изомерлер суунун молекуласынын жайланышы боюнча айырмаланышат дедик. Демек, силер көрүп турган фигураларда, формулаларда биринчи иретте аква комплекс, андан кийин ацида комплекс болуп атат. Үчүнчүсүндө бул жерде ошол
ацидо комплекс бул жерде ион анион дагы аква бирикме менен ошондой эле сырткы сферада да жайгашып атат. Суубуз дагы сырткы сфераны түзүп турат. Мында суунун молекулаларынын орун алышына жараша ушул 3 түрдүү туздун касиеттери дагы бири-бири менен айырмаланат. Жогорку мисалдарда суунун молекулалар леганда түрүндө ички чөйрөдө жана кристалдашкан суу түрүндө сырткы чөйрөдө жайгашышты. Мындай изомериянын түрүн гидратты изомерия дейбиз. Көпчүлүк комплекс бирикмелер сууда эрип, комплекстүү иондорго ажырайт. Биз бул жерде 2 түрүн көрүп атабыз. Биринчи мисалда бул жерде комплекстүү катион пайда болду, ал эми экинчи учурунда комплекстүү анион пайда болгон учуру. Комплекс бирикмелерди айрым иондору биологиялык процесстер үчүн өтө маанилүү. Алар өсүмдүктөрдүн өсүшүнө, жаныбарлардын жашоо тиричилигинде белгилүү физиологиялык процесстерде негизги ролду ойнойт. Гемоглобиндин курамындагы кызыл пигмент гемин өсүмдүктөргө жашыл өң берген хлорофилл комплекстик бирикменин курамдык бөлүктөрү болуп саналат. Демек балдар, мына бүгүнкү биз өтө турган темабыз комплекстик бирикмелердин изомериясы эле. Бүгүн ушул негизги комплекстик бирикмелер пайда кылган изомерлерди биз карап чыктык. Силерге ийгилик. Эмки сабакта ушул комплекстик бирикмелердин изомериясы деген тема боюнча биз тесттик иштерди аткарабыз.